Мээрим Жуманазарованын дагы бир сиңдиси күрөшкө чыгып, коло медаль тагынгыды. Олимпиаданын 2 жолку баш байге ээси Мээрим Жуманазарованын сиңдиси Бактыгүл Азия чемпионатында коло медаль утту. Вьетнамда өтүп жаткан 17 жашка чейинкилер арасындагы Азия чемпионатында Бактыгүл Жуманазарова 53 кг салмакта күрөшүп, коло байгеге ээ болду. Ал биринчи беттешинде кытайлык спортчуга жеңилип калган, бирок атаңдаш финалга чыгып, Бактыгүлгө утешүү турниринде күрөшүүгө мүмкүнчүлүк берген. Жуманазарова Өзбекстан жана Кытай тайбейинин балбандарын жеңип, 3-орунду камсыз кылды. Бүгүн туулган күнүмдө коло медаль уттум. Өзүм менен сыймыктанам, деп жазды балбан кыз социалдык тармактагы баракчасына. Таласта 14 жаштагы баласына уна башкартып жүргөн атага айып пул салынды. 25-июнда Талаш шаарында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо кызматкерлери жашы 7 элек баласына автоунасын башкартып жүргөн жаранды аныкташты. Маалыматка караганда, баланын атасына укук бузуулар жөнүндө кодексинин 184 беренесинин 3-бөлүмү менен 15 000 сом айып пул салынып, унасы айып короого токтотулган. Урматтуу ата-энелер, бул жерде айып пул маанилүү эмес, адам өмүрү маанилүү жана баарынан кымбат. Өзүңүздөр билгендей, жаш өспүрүмдөр атасынын автоунасын айдап чыгып, жол кырсыгына кабылышып, бул дүйнө менен кош айтышкан фактылардан жок эмес. Ошол себептен жашы 7 элек балдарыңыздарга автоунаңыздарды бербөөңүздөрдү талап кылабыз, деп айтылат маалыматта. Мушкер жеңишинен кийин тосмого чыгам деп токко урунуп алды. ММА мушкери Иван Паршиков жеңишинен кийин күйөрмандарына салам жолдоо максатында тосмого чыгууга аракет кылып жатып, кокусунан электр тогуна урунуп калды. Окуя беттештен кийин болгон. Спортчунун абалы учурда канааттандырарлык экени маалымдалды. Дарыгерлердин айтымында, анын өмүрүнө коркунуч жок. Токмокто унаа сүзүп кеткен велосипедчен киши ооруканага түштү. Кече 25-июнда Токмок шаарында велосипедчен кишини унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу аймактык кабарчыга күбөлөр билдиришти. Маалыматка караганда, кырсык кече саат 14:40 чамасында Шамшы жана Кыргызская көчөлөрүнүн кесилишинде болгон. Токмок шаардык дарыгерлердин жалпы практикалоо борборунун маалыматына караганда, жол кырсыктын кесепетинен 1986-жылы туулган адам жабыркап ооруканага жеткирилген. Анын баш мээси чайкалып, жандандыруу бөлүмүнө жаткырылды. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Улум Мухаммад азыркы учурда 4 жашта. Мындан 3 жыл мурун жол кырсыгынан улам башынан оор жарат алып, баса албай калган. Бизге дагы $5000 ашык каражаты жетпей турууда. Сумма врачтар тарабынан өзгөрүлгөн үчүн сиздерден жардам сурап кайрылдык элек. Мындан операциясына жардам кылып кетиңиздер. Сиздерден суранчалган ыраазычылык үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт дейт. Ушу балам дагы көптүн катарында басып кетишин каалаймын. Мындан алдында ошончо жардам берип келиңиздер. Берген жардамыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Азыркы учурда бизге 5 сом, 10 сом болсо да аябай чоң жардам болууда. Баламдын басуусуна себепкер болуп коюңуздар. Жардамга колун сунам деген мусулман бир туугандар реквизит номерлер Мбанк Кымбат К деп чыгат. 3197 аягы. Ошол эле номерде деньги бар, баланс кылып салам дегендерге. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар. Самаган деп чыгат. 0600. Өзүмдүн энем азыркы учурда Россия өлкөсүндө мигрант болуп иштеп жүрүүдө. Жардамыңыздардан Аллах таала ыраазы болсун. Буга чейинки жардамдарыңызды дагы алып жатабыз. Кыз кишини урган милиционер кармалды. Ал мындай кылыкты буга чейин да кылган. Бул тууралуу УКМК билдирди. Жабырлануучунун айтымында окуя 17 майда КЕС-5 аймагында болгон. Кол салган адам мас абалда экени айтылууда. Ага бий баштык боюнча кылмыш иши козголду. УКМК маалымдагандай, өткөн жылы бул жаранга кылмыш иши козголгон. Анда ал медициналык кызматкерди сабаган деп шектелген. Измирде Токойдо өрт чыгып, жашоочулар эвакуацияланды. Түркиянын Измир провинциясындагы Токойдо өрт чыгып, жашоочулар коопсуз жерге эвакуацияланды. Алардын турак жайларына коркунуч жаралууда, кеминде 2 үй жабыр тартты. Известия маалымдагандай, тилсиз жоо шамалдан улам токтобой жайылууда. Өрт өчүрүүгө 14 тиг учак, суучулдар, өрт өчүрүүчүлөр, атайын техникалар тартылган айтылды. Измирдин губернатору Сулейман Элбан өрт Фоча жана Алиага райондорунда каптап жатканын билдирди. Кыргызстанда 3,5 балдык жер титирөө болду. Бүгүн 26-июнда саат 7:47-де Кыргызстанда очогундагы күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Бул тууралуу сейсмология институту билдирди. Жер титирөөнүн очогу Нарын шаарынан түштүк чыгышка карай 96 чакырым алыстыкта жайгашкан жаңы жер 40 тоосунда болгон. Анын күчү калктуу конуштарда сезилген эмес.
Таласта мыйзам бузган унаа токтотулуп, айдоочусу айыпка жыгылды. Талас шаарында мамлекеттик номуру жок башкарылып жүргөн Honda CR-V үлгүсүндөгү унаа токтотулду. Маалыматка ылайык айдоочу унааны мамлекеттик номуру жок айдап жүргөн үчүн укук бузуулар жөнүндө кодекстин 182-беренесинин 4-бөлүмүнө ылайык ага 10 000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Мындан тышкары унаа айып короого токтотулду. Кытайдын түштүк батышын суу каптады. Кытайдын түштүк батышындагы Гуйчжоу провинциясында нөшөлүп жааган жамгыр 80 000ден ашуун адамды эвакуациялоого мажбурлады. Жунсан округунда футбол аянтчасы 3 метрдей суу каптап, тоол аймактарда көпүрлөр урап түшкөн. Маалыматка ылайык жергиликтүү бийлик жарандарды эвакуациялап, дрондор аркылуу тамак аш жеткирип жатышат. Суу каптоо коңшу Гуанси автономиялуу районунда да таасирин тийгизип, ал жерде да массалык эвакуациялар жүрүп жатат. Бир жума мурда Кытайдын түштүгүндө Вутип тайфунунан улам 70 000 адам эвакуацияланган болчу.